Акыркы 10 жылдан бери талкууланып, бирок артка кайтарылып келген мыйзам кабыл алынды. Эми башка өлкөлөрдөн каржыланган бейөкмөт уюмдар чет элдик өкүл макамы менен кайрадан каттоодон өтүшөт. Жаңы эреже, жаңы мыйзам уюмдарга жага берген жок. Мындан улам түрдүү сын пикирлерди айтышууда. Президент Садыр Жапаров өзү айтылган сындарга жооп берип, талкууга чекит койгондой болду. Миллиондогон каражат өлкөгө кирип, анан кандай максатта сарпталып жатканын көрө албасак, бул эшек жайлоо эме, анан эмне? Ошол акчалардын бир бөлүгү ички иштерибизге кийлигишип кетпесин деген эле ой. Саясатка аралашкысы келген коммерциялык эмес уюмдар болсо, анда партияларга кошулсун, же жаңы партияларды ачып алып иш алып бара берсин. Эч ким кой дебейт. Мыйзам кабыл алынды, жаңы эрежеге баш ийип иштеш керек. Бул өкмөттүк эмес уюмдар үчүн кыйынчылык жаратпайт. Өлкө башчысы так эле ушундай мыйзамдар башка өлкөлөрдө болгондо дагы өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү үлгү кылып айтып жүргөн батыш мамлекеттеринде бар экенин абройлуу эксперттердин сөзүнө таянуу менен белгиледи. Президент жаңы мыйзам бейөкмөт уюмдарга кыйынчылык жаратпайт деп билдирди. Ал эми уюмдар кагаз отчет иштери көбөйөт деп кооптонушууда. Башка жактан ошол жетишпей аткан акчаны алып, коомчулукка бир жакшы нерсе, бир салым кылайлы деп иштейбиз да. Андан сырткары өзү негизги проблема неге батыш фонддорунан алабыз? Анткени бизде Кыргызстанда фонддор жок. Бизде Кыргызстанда бир-эки фонддор бар, мамлекет кичине акча чыгарат, бирок аларды бардык өлкөлөргө чыгарбайт. Өзү так ошол отчеттор бар эле да, кыйра эле отчеттор бар эле. Биз азырга чейин биздин аябай көп өзү убактыбыз отчетторго кетет. Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча республикада 25 миңдей өкмөттүк эмес уюмдар катталган болсо, анын 2 миңдейи чет элдик донорлордун каражаты менен жана катышуусу менен иш алып барышат. Жаңы мыйзам боюнча дал ушул 2 миңден ашык уюмдардын иши жөнүндө сөз болууда. Анткени бир топ жылдардан бери эле ушул мыйзам кабыл алыныш керек, кереги жок деп, мындай өтө эле бул мыйзамдын популярдуулугун жогорулатып бердик да. Муну ошол биз эгемендүүлүккө ээ болгон мезгилде деле кабыл алып калса, мүмкүн иштеп кетмек да. Баары мыйзамдын рамкасы алкагында болсо эле эч кандай проблема болбойт. Бул жерде эки тараптын тең корккону ошол мыйзамдан чыгып кетебизби деген кооптонуу бар да. Чыгып кетишет көпчүлүк учурда. Бийлик дагы аша чаап кетет, ошол массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы алар дагы аша чаап кеткен учурлар болот. Бул жерде жоопкерчилик маселеси турат. Ошондуктан эки тарап тең бул мыйзам кабыл алынгандан кийин ошол мыйзамдын эрежелерин так аткарса, эч кандай маселе жаралбайт деп ойлойм. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2 апрелде кол коюлган. Мыйзамда чет элдик өкүл деген макам берүү жазылган. Эми бейөкмөт уюмдар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу тиешелүү мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, ал эми жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жыл сайын отчет бериши керек. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.